Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Каял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана МТРК ЛТР 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О сегодняшней эпидемиологической ситуации в Кыргызстане расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Каял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Анда Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү 5-майга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап бүгүнкү күнү айыгып ооруканалардан чыгарылды. Бишкек шаарынан 2, Нарын областынан 2, Ош шаарынан 18, Ош областынан 3 бейтап анализдердин жыйынтыктары менен айыгып үйүнө чыгарылды. Ошентип республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 600 бейтап айыгып ооруканадан чыгып үйлөрүнө кайтышты. 20-жылдын 5-майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясындагы жаңы 13 учуру катталып, булар Бишкек шаарында 8 учур, Нарын областында 5 учур. Бир сутка ичинде клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында бир бейтап каза болду. Бул 69 жаштагы жараныбыз болчу. Эски өнөкөт дарттары дагы курч мүнөздө жанакындай ушу белгилерин берген экен. Ошо биринчи оорукананын базасында кайрылып, ошол жерде жанакындай пневмония диагнозу коюлган экен. Пневмония диагнозу ошо коюлуп, дарылоо процессинен жыйынтык жакшы болбогондон ошо 4-майда республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына которулуп, ал жерден дагы ошол бүт анализдер алынып, ушул COVID-19га дагы лабораториялык тастыктоонун жыйынтыгында ошол COVID кошулуп, ошентип ал жерден жанакындай дарылоо процессине карабастан бүт эски оорулардын баары күчөп, ошол жерден жанакы тез курч мүнөздө оору күчөп кетип, жалпы аракетке карабай ошол биздин бейтап ошол жоготуу болду. Кийин ошол бүт тастыктоо иштери жүрүп атат, бирок дагы бир жолу ошол оорунун деген жуга турган жанакындай потенциалы өтө бийик экени билинип туруп атат. Бул жерде контактта болуп калган, бирок жанакы кызы 3-чү ЦСМде иштеп, ал жерден текшерилип турган, анализи толук жанакындай терс чыгып атканына карабастан, ошо дагы бир кандайдыр бир башка жолдору дагы жуга турган жолдору да бар. Бул өтө бийик контагиозный деп айтылып аткан себеби мына дагы бир жолу ошо тастыкталып атат. Анткени кандайдыр бир шарт менен ушул вирус бул бейтапка чейин жетип барып, мына ошол эски оорулардын, өнөкөт оорулардын баарын козгоп, тез бир кыска мөөнөттүн ичинде мондай кейиштүү бир учурга келип отурат. Жалпы Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы 843 учурга жетип катталды. Анын ичинде ошо Жалал Абад областында 123 болуп атат, Ош областында 169, Ош шаарында 113, Чүй областында 72, Бишкек шаарында 239 учурга жетти, Баткен областында 14, Нарын областында 103 учур, Үскөл областында 10 учур менен туруп атат. Бир сутка ичинде ошо медициналык кызматкерлерде жуктуруп алган бир учуру катталды.
Бул Нарын областынан бир медайымыбыз ошо жугузуп алган экен. Жалпысынан республика боюнча ошол 217 учур медицина мекемелеринде иштеп аткан кызматкерлердин арасында болду. Бүгүнкү күнү 150 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгып, жумуштарына кайра кайтып келип аткан учур болду. Бүгүнкү күндө стационарда 232 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 8, 5 жандандыруу реанимация бөлүмдөрүндө туруп атат. Орточо оор абалда турган 53 бейтап бар. Канааттандыралык клиникасы билинбей тургандары 171. Чыгарылганы 600. Бүгүнкү күнү лабораториялык тастыктоо иштери дагы улантылып жүргүзүлүп атат. Мына бүгүнкү күнү алып келгенде 59.176 анализ келип түштү. Ошолордон деген 58.030-у толук иштеп чыгарылды. Бир сутка ичинде лабораториялык изилдөөлөрдү саны 2370ке чыгып, ушунча деңгээлде жасап келатабыз. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү медициналык көзөмөлдө турганы 3755 адам болуп атат. Булардан бүт жанакындай анализ алып, үй карантиндерине кармалып, медициналык көзөмөл өтө тыкыр жүргүзүлүп турган кези. Мындан тышкары обсервацияларда жаткан адамдардын саны 917 түзүп, буларды дагы толук жанакындай лабораториялык тастыктоолорго алып, медициналык көзөмөлгө алабыз. Статистикалык маалыматка карасак ушундай болуп жатат. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал тууралуу жалпысынан токтоло кетсек, өтө кооптонуу деле жараткан жери жок. Анткени деген биз жанакындай эң бийик чегине жеттик деп баягы айтыш дагы өтө кыйын. Анткени биз өтө тик жанакындай оорулардын санын деген кармап калдык, көтөрүлгөн жок. Анткени ошол эпидемиологиялык сызыктарыбыз деген ушу өтө бийиктебей, орто деңгээлге келген боюнча азыр бир туруктуу мүнөздө кетип атат. Мына күнүнө алганда деген ушул кээде 20-30дан кошулуп, бүгүн мына 13 учуру катталып, ошол бир бетке кетип аткан учуру. Бирок ошол учурда дагы ошол эпидемиологиялык көзөмөл катуу тартипте жүргүзүлүп, ошол өтө баягы оорулардын саны бийиктеп кеткен жери жок. Ошол эле учурда биздин баягы күткөнүбүз ушул деңгээлде кармап туруп, бара-бара жанакындай оорулардын саны азайып кетет деген бир божомолдорубуз туруп атат. Ошол эле учурда жанакындай байланышта болгондордун баарын деген биринде калтырбай бүт таап чыгып, ошолорго медициналык көзөмөлдү аябай катуу тартипте жүргүзүлүп, ошолордун баарын лабораториялык байыкмалар менен бүт толук тастыктоодон өткөзүп алып, анан жанакындай 14 күндүк көзөмөл үй карантиндерине да кармап, толук экинчи жолу дагы экинчи ирет анализдерди алып, андан кийин жанакындай жалпы популяцияга кошуп атабыз. Ошонун жыйынтыгында деген ушундай бир эпидемиялык абал толук көзөмөлдө туруп аткандыгын мына өзүңүздөр көрүп туруп атасыздар. Бүгүнкү күндө ошо алдын ала эпидемияга каршы иш чаралардын баарын күчөтүлгөн тартипте кетип атат. Мына бүгүнкү күнү жанакындай өзгөчө абалды дагы бир аз жеңилдеткен менен, мына бүгүнкү күнү да буга деген өтө мындай көз карашты деген кайра карап чыгышыбыз керек болуп атат. Анткени деген бир аз жеңилдик берип койгондо эле көп жарандарыбыздын баары көчөгө чыгып, ушул жерде бир аз жанакындай өзгөчө тартиптин баягы эмелерин бузгандык катары мен кабыл алып атам. Анткени өзгөчө кырдаал киргенден кийин биз кайрадан ушул тартипти күчөтүшүбүз керек. Ошол эле учурда жанакындай ажырым аралыктарды толук сактабай атабыз. Көп учурларда жанакындай чогулуп алып, тыгыз байланышта болуп калган учурлар көп болуп атат.
муну дагы байкап жанакындай кылып атабыз. Анткени биз эң оболу ушул байланыштарды азайтышыбыз керек болуп атат. Мына бүгүнкү күндө бул оорунун деген өзгөчөлүгү ошол болуп атат. Ошол ажырымдар, аралыктарды так сактасак, жанакындай режимдерди алып, иштеп аткан объектилерди дагы ошол толук санитардык эрежелерге ылайык иштей турган болсо гана биз борки эпидемиялык абалды деген көзөмөлдө толук колго алып кармай алабыз. Эгерде тартип бузгандар, жанакындай жалпы тартиптерге көнбөгөн учурлар көбөйүп кете турган болсо, кайрадан жанакындай ограничение киргизгенге дагы туура келип калат. Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн эле ден соолугун карабастан, тегеректе коом бар, тегеректе эл бар дегендей, ошол баарыбыз бир өңчөй тартипте болгонубуз оң болгону турат. Муну дагы бир эсиңиздерден чыгарбасаңыздар, бир сураныч. Рахмат. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат берип коесузбу? Уважаемые соотечественники, статистические данные на 5 мая текущего года. За сутки выписано 25 пациентов в стране подтвержденным диагнозом. В Бишкеке 2, в Нарынской области 2, в Волжской области 18, в Волжской области 3 пациента. При выписке все результаты у них отрицательные. Всего за время неблагополучия выписано уже с выздоровлением по стране 600 пациентов. В то же время на 5 мая по республике зарегистрировано 13 новых подтвержденных случаев. В Бишкеке 8, в Нарынской области 5 случаев. За сутки в Бишкеке зарегистрирован случай смерти. Это мужчина в возрасте 69 лет с диагнозом COVID, но при этом болезнь протекала молниеносно. У него была пневмония. С этим диагнозом был госпитализирован в клиническую больницу номер 1, но вследствие того, что у него осложнились хронические заболевания, и болезнь быстро прогрессировала, при лабораторном исследовании у него подтвердился факт заражения и COVID-19. Из-за слабого эффекта от лечения его перевели в республиканскую клиническую больницу, но несмотря на проводимые мероприятия, болезнь быстро прогрессировала, и буквально вчера ночью он умер от осложнений, несмотря на проводимое лечение. Таким образом, число умерших связанных с COVID-19 у нас 11 случаев. В Кыргызстане зарегистрировано таким образом на сегодня 843 подтвержденных случая. Из них в Джалабадской области 123, в Волжской области 169, в городе Ош 113, в Чуйской области 72, в Бишкеке 239, в Баткенской области 14, в Нарынской области 103, в Иссыкульской области 10 случаев медицинских работников. За прошлые сутки 1 случай. Заболела наша медсестра в Нарынской области. Общее количество медработников и сотрудников медицинских организаций составляет 217 случаев, из которых на сегодня выздоровело 150 медицинских работников. Они выписаны и постепенно возвращаются к обычному штатному режиму и приходят уже на работу. На сегодня в стационарах у нас 232 пациента, из которых в тяжелом состоянии находится 8, 5 из них находятся в реанимации. В средней тяжести 53 пациента у нас, в удовлетворительном состоянии 171 пациент, и умерло 11. Лабораторные исследования продолжаются у нас. Поступило на исследование 59 176 образцов, из которых 58 030 уже проведены исследования, выданы результаты. Проведено исследование за последние 24 часа 2370. Продолжается интенсивная работа с контактными лицами.
Их количество составляет 3755 на сегодня. Среди них мы проводим лабораторные исследования. Они помещены все под домашний карантин, проводится наблюдение. И после второго отрицательного результата мы можем их допустить в общую популяцию. На обсервации по стране находится 917 человек. Здесь тоже мы проводим лабораторные исследования на сегодня, анкетируем, полностью уточняем все места их будущего пребывания и решаем вопросы помещения под домашний карантин. Касательно эпидемиологической ситуации, ситуация она стабилизировалась на еще пока высоких показателях. С самого начала не было допущено такого пикового подъема заболеваемости свечкой. Сейчас эпидемиологическая кривая, она в таком в пологом состоянии. Каждый день идет, как вы замечаете, регистрация бывает до 30 и больше случаев. Сегодня 13 случаев. И вот эта тенденция пока будет, наверное, держаться в ближайшее будущее. Я думаю, что на вот таком эпидемиологическом кривом мы должны уйти на постепенное снижение числа случаев и до нормализации ситуации. И хочется заметить, что несмотря на некоторое послабление введенного ограничительного режима, за последние дни наблюдается очень интенсивное движение, увеличиваются контакты среди населения. И здесь я хотел бы предупредить, что постепенное возвращение к обычной жизни должно сопровождаться усилением вот тех мероприятий, которые рекомендовал Минздрав. Это обязательное соблюдение принципов социального дистанцирования, продолжается принцип самоизоляции. Мы должны резко ограничить контакты друг с другом, потому что инфекция очень высококонтагиозная. И чтобы не допустить новых случаев, мы должны очень строго придерживаться тех рекомендаций, которые были даны. Те объекты, которые постепенно возвращаются к восстановлению своей деятельности, должны неукоснительно соблюдать санитарные требования, которые были перед этим доведены до сведения каждого предпринимателя, каждого объекта, где будет идти экономическая деятельность, производственная деятельность. Поэтому вот то, что мы немножко замечаем по улицам, очень много людей, и если нет каких-то особых для этого причин, лучше нам воздержаться от такого большого контакта друг с другом. Принцип пространственного разобщения, он должен продолжаться, и это обеспечит прекращение передачи этого особо опасного вируса на сегодня. Это статистическая информация на сегодня. Спасибо. Учурдан пайдаланып, тилекке каршы өткөн суткада коронавирус инфекциясынан каза тапкан маркумдун жакындарына жана туугандарына республикалык штабтын атынан жана пресс-борборго тартылган кызматкерлердин атынан көңүл айтабыз. А сейчас давайте перейдем к вопросам. И первый вопрос. В Бишкеке есть несколько случаев, которые не являются ни медработниками, ни завозными, ни силовиками, ни их контактными. Непонятно, где заразились. Например, сотрудник торгового центра, частный предприниматель и посещение Верховного суда. Известно ли, где они могли заразиться, какие есть версии? Вы знаете, как я уже сказал, проводится очень интенсивная работа с контактными лицами. При регистрации случая заболевания идет очень тщательное эпидемиологическое расследование, обследование очагов и обследование всех контактировавших лиц. На сегодня основная задача — это выявить все контакты, связанные с подтвержденным случаем. И это занимает определенное время.
сама болезнь, она развивается вот таким образом. Идет заражение, вирус находится в верхних дыхательных путях, проходит какое-то время, и если у человека, где попал вирус, наблюдается какое-то ослабление иммунитета или создаются какие-то условия, вирус внедряется в организм, идет размножение уже в крови, идет большая вирусемия, и могут в это время появиться признаки заболевания. И в это время мы стараемся проводить все лабораторные исследования, связанные вот с этим развитием болезни. То есть мы сразу стараемся в первые дни брать анализы, затем мы смотрим по максимальному сроку инкубационного периода, чтобы у контактных мы не пропустили момент появления заболеваний. Поэтому и просим, чтобы они сидели на домашнем карантине до конца медицинского наблюдения. На сегодня вот из всех 13 случаев, 12 случаев – это случаи, связанные с каким-то источником инфекции. То есть они были в контакте. Только в одном случае еще расследование продолжается. Вот тот пример, когда мы иногда не находим источник инфекции. Значит, нам тот принцип дистанцирования, пространственного разобщения, поэтому он и должен срабатывать. Потому что пока мы ищем контактных, то они могут быть и разносчиками инфекции. Есть случаи, возможно, бессимптомного течения, это тоже возможно. И поэтому мы ищем и все пути, чтобы и бессимптомных найти, и тех, кто не выявленных. Сейчас будем переходить и на новые методы лабораторных тестирований. Это иммунохроматографических, иммунофлуоресцирующих антител. Это перспективные наши замыслы, когда мы будем увеличивать количество тестирования и будем следить за общим эпидемиологическими параметрами в стране. Но на сегодня такие случаи у нас единичные, но есть. И поэтому еще раз хотим, Минздрав призывает, чтобы мы все-таки соблюдали все санитарные требования, которые на сегодня рекомендуются, которые введены. И основной принцип — следить все-таки за тем моментом, что вирус очень контагиозен. И во многом еще много непонятных вопросов здесь. Поэтому каждый должен позаботиться о том, чтобы где-то случайно или же в силу каких-то обстоятельств не заразиться этим вирусом. Работа в этом направлении продолжается, и мы постараемся всеми силами не выпускать ситуацию из-под контроля. Спасибо. Следующий вопрос. Почему Минздрав не рассказывает информацию о том, как обнаружили новых зараженных? Являются ли новые зараженные теми, кто сидел на обсервации, или они были под наблюдением на домашнем карантине? И есть ли среди новых зараженных те, кто сам обратился в больницу? Я уже несколько раз повторился за сегодня. Продолжается очень интенсивная работа по выявлению контактных лиц. То есть мы очень интенсивно работаем с каждым подтвержденным случаем. Все практически новые случаи, мы находим почти всех из числа тех установленных контактных лиц. То есть мы опрашиваем, мы расспрашиваем, мы подключаем при необходимости и наши специализированные службы для того, чтобы очертить весь круг контактных лиц. И когда мы проводим среди этой группы риска эти исследования, лабораторные исследования, мы их осматриваем, мы их помещаем под домашний карантин, и мы среди них находим эти новые случаи. То есть этот процесс, он управляемый, и мы пока всю ситуацию, эпидемическую ситуацию мы держим под таким очень сильным контролем. Поэтому у нас не наблюдается очень большого всплеска заболеваемости. То есть она в управляемом русле,
и под контролем вот эта работа продолжается. И если население нам в этом еще и поможет, и исключит какие-то возможности заражения вот, на улице или же в местах, вот, где происходит скопление людей, тогда вот этот процесс, он будет под контролем, и мы быстро сможем все-таки справиться с этой ситуацией и выявим всех, кто заразился, пролечим, и мы быстрее освободимся от вот этого большого риска. Рахмат. Кийинки суроо. Номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкеринде анализи терс болгону менен ал менен байланышта болгон 4 кызматкерде анализи коронавирусу бар деп көрсөттү. Демек, анализ так эмес болушу мүмкүнбү? Бул жерден жана мен башында айтып бердим, ушул оорунун өзүнүн өрчү турган процесси бар, патогенез деп коюп атабыз. Вирус жанакында келип организмге кире турганга да бир нече убакыт дагы өтөт ал жерден. Организмге түшкөндөн кийин жанакындай канда ошол жерде өрчүп көбөйүп, андайын органдарга тарап, ошол жерден жанакындай оорунун белгилери чыга турган бир нече убакыт ала турган, бир нече күндөрдү жанакындай максималдуу түрдө 14 күн, кээде андан да көп болуп кетип атат деген маалыматтарды угуп атасыздар да. Мына ошол учурда анализ алынган маалы деген ошол патогенездин ар кайсы бир ар кандай күндөрүнө туш келип калышы мүмкүн. Табылбай калышы деле ал лаборатория толугу менен бербесе да, ушу 97%, 96% деп айтып атабыз да. Ошонун ичинен жанакындай өтүп кеткен учур бар. Анан вирусту алып жүрүп, жанакындай башка шарттары да бар, ал жерден вирус өтө жанагы жуга турган потенциалы өтө бийик экен. Мына ал деген жанакындай бир кандайдыр бир көтөрүп келген баштык оокаттарына байланыштуу болуп калышы мүмкүн, же болбосо кийими менен алып келип калышы мүмкүн, же болбосо бир кандайдыр бир ошол жерде бир эмеректерди көтөрүп келе башкасы болуп калабы, вирус ошону менен дагы келип калышы мүмкүн. Же болбосо оорунун белгилери чыга элек болсо, же анализден табылып алган учурда баары бир ал бар да, ошол жерден жанакындай выброс болуп турат, ошол жерден жуга турган бир шарттар үйдө дагы жанакындай өтө тыгыз байланышта болуп, бир дистанция кармаганга да шарты келбей калган учурда мына ушундай баягы өкүнүчтүү окуялар болуп калып аткандары бар. Мындан тышкары ошол баары тең ошо бизде элибизге таандык окшойт. Өтө тыгыз байланышта болот экенбиз, мындай ажырым аралыктарды такыр сактабай атабыз. Мына дагы бир жолу ушу суранып кетет элек, ошол кичине дистанция дегенди мындай карашыбыз керек болуп атат. Бүгүнкү күндө өтө муктаждык чоң. Мынакей медицина кызматкерлерибиз дагы өтө жанакында тыгыз байланышта да иштеп калгандар болуп атат. Ошол жерде жумуштан кайтып келип аткандары, жанакындай очокторго барып иштегендери кайра жумушка келип, ошол кийим, атайын кийилчү кийимдерин чечип коюп эле ошол жерде келип биз мындай таза эле жүрүп атабыз деп ошол контактта болуп калып атышат. Өтө тез контакт, өтө тыгыз байланыштан жыйынтыктарынан ушул баягы вирустун жуга турган потенциалы бийик, мына чебердей турган көп жерлерибиз бар болуп атат да. Рахмат. Жана акыркы суроо. Лабораториялык тастыкталган учурлар менен байланышта болбогон адамдар үчүн бир ПЧР изилдөөсүнүн жыйынтыгы гана жетиштүүбү? Анткени Ысык Көл облусуна тесттин жыйынтыгын тест тапшырбастан Ысык Көл облусуна кирүүгө тыюу салынды. Ошондой эле көптөгөн ишканалар ачылып, өзүнүн кызматкерлерин тестелөөдөн өтүүгө милдеттүү түрдө киргизди. Жана ошондой эле калк арасында акы төлөнүүчү массалык түрдө изилдөө жүргүзүү боюнча иштер алып барылуудабы? Бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл областындагы жанакына чектөөлөрдү киргизип койгондугу тууралуу бул маселе дагы каралып чыгып, ушуну кайра бир кайрылып бул маселени карагыла, анткени бул жерде жалпы киргизилген алгоритмдерге мындай кандайдыр бир туура келбей атат да. Бул маселе ал жерден Ысык Көл областынын штабында дагы маселе каралып чыгат бүгүнкү күнү. Анан жанакында тестирлөө маселеси боюнча бул биз
калк арасындагы жанакындай аркыл катмарлар бар. Ошолордун арасында эң биринчи тобокелчиликте турган катмарларды белгилеп, ошолордун арасында жанакындай лабораториялык изилдөөлөрдү көбөйткөнгө аракет көрүлөт. Анткени деген ошол жерде дагы жанакындай орунун белгилери жок, симптомдору жок жүргөн адамдар болуп калышы ыктымал. Биз ошолорду дагы бүгүнкү күнү ушу чара көрүп, ошолорго деген мындай аракет көрүп аткан учурубуз. Жаңы ыкмаларды колдонгонго аракет кылабыз. Ошо менен жанакы эпидемиологиялык биздин абалды турукташтырып, ошонун бир параметрлерин тактап чыкканга алдыда чоң пландарыбыз бар. Мындан тышкары жанакындай акы төлөп тестирлөө боюнча бүгүнкү күнү андай деле жеке менчик лабораториялар бар. Алардын деле ошо мүмкүнчүлүктөрү бүгүн чектелүү болуп туруп атат. Жалпысынан деген бүгүн бир эле ушу лабораторияны деген мамлекеттик лабораторияга кошуп, бири-бирибизге жардам берели деген эле таризде иш алып барып атабыз. Ошол эле учурда жанакындай биздин республикага келе турган, биз сатып алып аткан тест системалардагы санын көбөйтүп атабыз, запастарын көбөйтүп алып, толук жанакындай тастыктоону кеңирлеткенге мындай аракет көрөбүз. Рахмат. Анда бир тактоочу суроо, мына ушул бир жолу ПЧР изилдөөсүн тапшырып, анан ошонун жыйынтыгы менен жүрүү гана жетиштүүбү? ПЦР жанакы изилдөөлөрүбүз деген ушул бүгүнкү күндө мындай так жыйынтык берип, ошол ПЦРдин жыйынтыгы менен деген диагноз коюлуп, бүгүн иш алып барылып атат да. Ошол эле учурда мына бул тест катары бүт жанакы байланышта болгондордун баарын, контактлардын баарын ошол ПЦР менен текшерилип атат. Анткени бир эле жолу текшерилбестен биз ал алгандан кийин 14 күндөн кийин дагы ошону деген кайрадан кайталап, жанакындай оорунун деген жанакындай периоддорун да айтып бербедим. Ошого байланыштуу биз ошону кой берип кетирип албайлы деген аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүн бир эле эмес, 2 жолу жасалат. Эгерде ооруканага түшүп дарыланган болсо, чыгып баратканда биз бир ирет эмес, 2 жолу анализ алынат чыгаардын астында. Ошол эле учурда мына чоң бир бизде мындай популяция бар. Бул жанакы көп тоннаждуу чоң машиналарды айдаган ошо водительдер болуп атат, айдоочулар. Бул баягы эл аралык каттамда да жүрүп атышат, жанакындай тамак аш тартып келгени бар. Бүгүнкү күнү жанакындай курулуш материалдарын тартып келип атат, жана башка элге керектөөчү товардын баарын алып келип аткан учурлары. Ошол учурда дагы биздин республикадагы өзүнө деген бир кандайдыр бир жанакындай обязательстволор бар. Ошол эл аралык каттамда жүргөндөргө дагы мындай жашыл коридорду да берип турушубуз керек. Ошол эле учурда көп учурда башка мамлекеттерде чектөөлөр бар, бирок биздин өзүбүздүн республиканын жарандары дагы ошол жүк ташуу процессине катышат. Ошондо бери орто эсеп менен алганда бир айда бир 30 миңдей айдоочулар өткөндөгү бар. Ошого да өтө өзүнчө алгоритм иштелип чыккан. Аларга да жанакындай экспресс тесттерди да колдонобуз. Ошол эле учурда азыр бүгүнкү күнү ПЦРди дагы ал жерге кошуп, ошо өтө жанакындай тыкыр көзөмөлдү бүгүнкү күнү уюштуруп атабыз. Анткени алар дагы жолдо жүрүп атышат, башка мамлекеттерди кечип келип атышат. Ошол учурда дагы бизге ошол вирусту байкабай алып келип албасын деп, ушундай тыкыр көзөмөлгө коюп, бүгүнкү күндө ошол алгоритм менен чоң иштерди алып барып атабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурболот Тулешевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.